Бишкек шаардык административдик сотунун судьясы Акылбек Досалиев номер 8 округ боюнча талапкер Жылыскан Жолдошованын арызын карап, бирок канааттандырган жок. Ал эми талапкер Жолдошова бул чечимди жогорку сотко даттанаарын айтып өттү. Урматтуу мекендештер, мына азыр сот процесси болду. Бүт баарын доказать этсек дагы сот ушундай чечим чыгарып койду. Борбор шайлоо комиссиянын постановлениясы туура деп. ОИК деп коебуз, окружная комиссия мыйзамсыз токтом кабыл алган да. Себеби ошол арыздар мыйзамсыз. Ноябрдагы 2-ноябрдагы 25-жылкы арыз менен эч ким маселени карабаш керек эле. Баягы ыкчам тобу дагы мыйзамды бузган. Бул жерде сговор да бар, бул жерде мындай айтканда сверху заказ да бар. Жолдошованы өткөрбөш, анан Шайназаровдун карындашын өткөрүү боюнча. Жогорку сотко кайрылганда сиз округдук шайлоо комиссиясындагы чечимин даттанасызбы? Себеби бул жерде сот ошончо айтып атат да, БШКнын өзүнүн аракетинде мыйзам бузуу жок, бирок силер округдук шайлоо комиссиянын чечимин даттансаңар болот деп. Ал туура эмес жазып атат. Себеби бизге бербей коюп, ошол окружной комиссиянын токтомдору эмес, ал чечимдерин биз сурасак бербей коюп, атайын 3 күндүк срокто өткөрүлгөн. Ошон үчүн биз аларды даттана албайбыз. Анткени биз уже 3 күндүк срокто өткөрүп жибердик да, алар бизге бербей. Мен бул чечимдерди 7-синде алып атам, ал 2-синде чыгарып атат. Ал эми баягы айтып аткан 12-чи чечимди мен датасы мынеки билем. 11-чи, 2-чи, 12 мен 7-синде алып атам, потому что бизге бербей жүрүп видео обращение кылгандан кийин, арыздарды кайрып жазгандан кийин гана 7-сине чозуп туруп, баягы 3 күндүк мөөнөттү жокко чыгарып алышты да. Мага мүмкүнчүлүк беришпеди соттошкону, анткени мен материалдарды ала албай калдым, мындай жалпак тил менен айтканда.